Keyingisi nike, egerde bir adam kıynalıp atsa boydok жүрсө, al jarыбайт, байыбайт. Eger üylene turgan bolsa, inşallah Kuday Taala maga rızkını gen kılıp beret. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Силер үйлөнгөндө эки нерсени карагыла. Динин жана мүнөзүн. Динин жана мүнөзү жакшы болсо, болду. Үйлөнө бергиле, кызыңарды бере бергиле." Ayaldarga üylөнгүлө, kızdarga üylөнгүлө. Antkeni ayal zadalары силерге байлыкты алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөтмөсү. Силер үйлөнгүлө дейт. Үйлөнө турган болсоңор, аялдар силерге байлык алып келет дейт. Эгер сиз өзүңүзгө түгөй издеп жатсаңыз же бойдокторго түгөй караштырсаңыз бизге кайрылабыз. Ассаламу алейкум. Пайдалуу видеону биздин баракчадан көрө аласыздар. Ассаламу алейкум туугандар. Кийинки бөлүккө өтөлү иншалла. Караңыздар. Өтө кыска жооп бериптир. Кааласаңыздар ошол бизге бер десеңиз номерин беребиз, сүрөтүн жөнөтөбүз. WhatsApp номерге кайрыласыздар. Описанияда, комментарийде биз ал жака жазып коебуз. Аида деген эже экен, мартта төрөлгөн экен. Точно айтпаптыр, иштеймин деп айтыптыр. Боюнун узундугу 1 метр 50 сантиметр, салмагы 40 килограмм. Окуйм, намаз окуйм дейт. Жакшы дейт. Чебер деп жооп бериптир. Кеси боюнча доктурлукка дагы кеси бар экен. 38 жаштагылар карайт экенсиздер. Ошо 38 жаштын айланасына туугандар жакшы бар, ынтымак дейт. Ынтымактуу болуш керек дейт. 1 ай дейт. 1 айдын ичинде турмуш курууга макул экен. Жакшы дептир, болушунча жакшы болууга, жакшы жубай болууга даярмын дептир. Өтө кыска жооп бериптир. Кичине узунураак кылып берсе жакшы болмок экен. Туугандар, кийинкисин айтып берели эми. Кийинкиси эркек киши болот. Самат деген аке 94-жылкы Жалал Абадтан болот. Сүрөттү жөнөттү. Дыйкан чарба менен алектенет экен. Бою 1 метр 73 сантиметр, килограммы 74. Намаз окуйм, аба динде түшүнүгүм бар дейт. Жакшы, шүгүр дейт. 9-суроо жакшы шүгүр деп жооп бериптир. 10-суроого эки дүйнөнү бактылуулукка умтулуу дейт. Өтө сонун. Спорт улакка кызыгат экен. Кызыл 13-суроого айырмасы жок дейт. 14кө жок дептир. Жакшы үй бүлө курууга ниети бар экен туугандар. Самат мырза Жалал Абадтан. Эгер WhatsApp'тан көрүп атсаңыздар, аял заты кызыма жолдош керек десеңиздер, кызымды турмушка беришим керек десеңиздер, карап көрүп аракет кылып көрөсүздөр. Андан кийинкиси болсо Кудайберди деген акебиз апрелде төрөлгөн экен. Айтпаптыр, кайсы жылын айтпай коюптур бул жакта. Кызыл кыя дейт. Озго жөнөттүм, кыздын өзүнө жөнөтөт экен. Устачылык менен иш кылат экен. 1,75 дейт, 65 килограмм, окуп турабыз. Бар, динден кабар бар дейт. Жөнөкөй экен мүнөзү. Куда кааласа нет бары барга дейт. Нет бары барга дейт. Үй жайга 38ден ылдый жагын караштырып атыптыр. Баткендиктер барбызбы? Курганмын, балам жок дейт. Үй бүлө курган экен, баласы жок экен бирок. Сый мамиле дейт, мага жакшы мамиледе болушун каалайм дейт. 17-суроого урмат сыйда дейт. Үй бүлөнүн сыры эмнеде дегенде урмат сыйда дейт. Тез арада 1 айда же 1 аптада өтө тездик менен үйлөнөм дейт. Жакшы түгөй болууга даярмын дейт. Эгерде сиздерде Кудайберди боюнча маалымат бергиле десеңиздер, WhatsApp'ка жазыңыздар. Андан кийинки жигитке биз орун бере турган болсок, атым Жылдызбек дейт туугандар. 1986-жылы Жалал Абадта, уже экинчи жолу Жалал Абад чыгып атат. Высшее образование жок, жөнөкөй катардагы адаммын, туруктуу жумушум да жок, кесибим да жок. Азыркы убакта Россияда иштейм дейт, мигрант экен. Россиядан бизден көрүп аткандар бар, жазып коюңуздар, Россиядан көрүп атабыз деп. Бизге да кайрылгандар Россиядан көп болуп атат.
Bir boyun uzunluğu 167 cm, 65 kg eкен. Динден кабарым бар дейт, жума намазга барып турам дейт, толук тургуза элекмин, буюрса жакында окуйм дейт намазды. Жөнөкөй жоош көп, сүйлөбөйм, көп нерселерди түшүнүү менен кабыл алам дейт. Ичпейм, чекпейм дейт. Мына эркек деген ичпейт, чекпейт. Бирден Алланын ыраазычылыгы жана ата эненин ыраазычылыгын алып бейишке кирүү дейт. Максатын айтыптыр. Сонун саякатка кызыгам, сууда сүзүүгө кызыгам, бош убакта кино көрүү, ар кандай диний илимий маалыматтарды алуу, подкасттарды көрөм, баяндарды угам, аудио китептерди угам, азыркы дүйнөдө болуп жаткан маалыматтан кабарым алып туруу дейт. Сонун көп изденет экен. Бул экөөбүз изденген эркектерди эгер каалаган болсо аял заты, мындай максаты бар, изденген ушундай аракетчил кишини издеп жүргөн болсоңуздар, аракет кылып көрөсүздөр. Туруктуу жашаган жерим жок, үйүм да жок дейт. Бирок буйруса жараткандын жардамы менен баары болот. Ошого аракет кылып жатам дейт. Азыр Россиядамын дейт. Ачык эле айтыптыр. 20 жаштан 35 жашка чейин, бою 165ке чейин дейт. Көрдүңүздөр, 14-суроого жооп, буга чейин жалгыз жашап, жалгыз өтөм деп ойлочумун. Диний маалымат алгандан кийин баарын эми үчүн өзгөрдүм дейт. Эми үйлөнөйүн деп чечиптим дейт. Жакшы жылуу мамиле жана бактылуу кылып сүйүп жашаганга аракет кыламын дейт. 16-суроо, ыймандуу, мээримдүү, түшүнүктүү турмуш тиричилиги тың, назик, зээндүү, жасалма эмес, табигый болсо, жөнөкөй, ачык болсо дейт. Аял затка тиешелүү мүнөзү менен дейт. Менден акылдуураак болсо да боло берет. Төрөбөгөн сокур, бирок Куранды жатка билген хафиза болсо деле боло берет дейт. Охо. Негизгиси жогоруда жазып кеткендей Алланын ыраазычылыгын алып бейишке кирүү, ата энемдин көзү тирүүсүнө ыраазычылыгына алып калуу дейт. Машалла. Мындай эркекти анча-мынча эркек эмес, көп эле эркек жаза албайт, айта албайт. 17-суроо, кыйын учурда бири-бирине жөлөк болуп, анча-мынча кемчиликтерге көз жумуп, бири-бирин толуктап, жардам берип, алдыга жылуу дейт. Экөөбүз китепкө окуганы билинип турат, бул жакта сөз байлыгы кеңир экен. Буйруса баары жакшы болсо, насип этсе, жакынкы айларда дейт. Камкор урматтап, сыйлаган, түшүнүү менен мамиле кылган жакшы төбөй болууга даярмын дейт. Машалла. Туугандар, көрдүңүздөр, бизге жазып атасыздар, бул жерде көрүп аткандар. Жазып атканда биз болушунча аракет кылып атабыз жооп бергенге. Анан шартыбызды айтсак, жок болуп кетип атасыздар. Акырына чейин үйлөнөм деген до конца барат да. Сурап турат, анан акчасын тыйын жөнөткөндө да сурап турсаңыздар, биз аракет кылабыз. Бая бирөө мынтет да. Таанышуу бурчтарына мен кайрылып көрдүм, акчаны бердим, алар акчаны кайра бербей коюшту. Таап да беришкен жок дейт да. Биз иншалла результат кылганга аракет кылабыз болушунча. Эртең менен саат 10-11лерде баштаган боюнча кечке чейин саат 10-11ге чейин мен жооп берип атам колдон келишинче. Сиздер да анкета толтуруп, иншалла аракет кылсаңыздар, биз да аракет кылабыз. Тыйыныңыздар жөн эле алып жок болуп кеткибиз келбейт. Мынтип видеого тартпайт делек эгер ушинтип акча жөн эле ала турган болсокчу. Болушунча сиздерге туура келе турган кыз келиндерди караштырып атабыз. Эми кыз келиндер көбүрөөк кайрыла баштайт, себеби айттым го. Бир эжемди алдым жумушка деп. Ошондой туугандар. Комментарий калтырабыз болушунча, калуу тилектер болобу, сунуштар болобу, каяктан жазып атасыздар, алып барып атканыбыз жакшы эле болуп атабы, ошол боюнча ой пикир жазып бериңиздер. Башкаларга бөлүшөбүз, лайктан басабыз, бизге катталып коебуз туугандар. Ушул кечке маал саат 6, 7, 8лерде видео тартып киргизип турам. Ассаламу алейкум, тынч болуңуздар.